эч кимиси текстилде иштеген эмес башта. Баардыгы ар кайсы тармакта келген. Валберс жана Озондо сатабыз. Орточо 1 айлык оборотубуз 150 миллион заказ. 20 жыл, 40 жыл иштеген кишилерди көрдүм да, бир орунда. Тигүүгө киргенге мүмкүнбү азыр? Уже тигүүгө кеч экен, уже соода башкача болуп калыптыр. Кыргызстандагы эң тез өзүн актай турган бизнестердин бирөөсү бул текстил тармак. Жана адамдын муктаждыгы кийим менен тамактан бүтпөйт. Ставкалар аз тармак бул тигүү тармак болуп эсептелинет. Дагы эле налогдон качып жүрөбүз. Тигүү тармагында миллион сом түшсө, сен 2,5 миң сом эле төлөп кой, болду, ишиңди кыла бер. Валберс да өзгөрүп кетиши мүмкүнбү? Бул Wildberries, Озон деген нерсе, бул уже документ менен иштөө деген нерсе да. Адам күндө ката кетирет экен да. Кыргызстанда тигүү ишканаларынын 95% кассовый разрывда. Мен налогду кантип төлөйм, мен билбейм аны деп ошондой кардарлардан көбүбүз кол жууп калабыз да. Менин катам өсүп келаткан бир компанияларга сабак болот. Ассаламу алейкум көрүүчүлөр. Атым Сүймөнкул Жолдубаев. Кулброс тигүү фабрикасынын негиздөөчүлөрүнүн биримин. Бүгүнкү күнү сиздер менен тикме бирикмесинде көрүшүп отурабыз. Саламатсыздарбы? Жалпы бүгүнкү келген коноктор. Бүгүн биз тикме бирикмесинин негизги максаты бул Кыргызстандагы швейный тармакта иштеген кишилерди бир жерге чогултуп, ушул жерде иш алып барабыз. Бул жерде биз ар бирибиздин көйгөйлөрдү чогуу талкуулап, туура чечимди чыгарууга биз жол ачабыз деген үмүттөбүз. Биригүү кандай пайда экендигин мындан ары дагы биз балдар менен чогуу талкуулап, ар бириңиздердин болуп аткан көйгөйлөрдү биз мен жалпы команда менен сиздер менен ачык айкын талкуулап көрсөтүп беребиз деген максатыбыз бар. Анда эмесе келген коноктор кош келипсиңер. Жалпы конокторду бир сыйра таанышып, өзүбүздү тааныштырып өтөлү. Шер, сенен баштайлы. Саламатсыздарбы? Тикме бирикмесинин мүчөлөрү, коноктору. Менин атым Шер Бакасов. Кул групп ишканасынын кош негиздөөчүсү жана жетекчиси. Биз негизги эки тараптуу иш алып барабыз. Биринчи тарабыбыз бул онлайн коммерцияда Wildberries жана Озондо сатабыз. Орточо 1 айлык оборотубуз 150 миллион заказ. Анан экинчи тараптуу ишибиз бул жүрөктөн чыккан жана колубуздан келишинче бүт тажрыйбабызды, акылыбызды киргизип иштеп жаткан Толор бренди. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Атым Аскатбек Мажитов. Өзүм финансистмин кесибим боюнча. Биз Кулброс ишканасынын бухгалтериясын жана финанс жагын карап, ишмердик менен алып барабыз. Ассаламу алейкум, көрөрмандар, кесиптештер. Мен атым Марат Султанов. Мен Кулброс компаниясынын өндүрүш жетекчилигинде жумуш аткарам. Ошо сиздер менен таанышканыма, бул жерге келген конокторго бардыгыңыздарга салам. Тикме бирикмесин биз ушунду баштап чыгып турабыз. Рахмат. Бул жерде айта кетчү нерсе, ушул жигиттер биздин компанияда 10 жылдан кем эмес убакытта иштеп келатышат. Мен бул жерде бул биздин талкууга өткөнгө чейин эмне үчүн биз чогуу бүгүнкү күнгө чейин чогуу иштеп келатабыз. Жол болсо бизде көбүнчө адат бар го, тез-тез иш орун алмаштыруу дегендей ар кандай пикирлер бар. Ошолго бир сыйра бир айтып чукулап айтып кетким келип атат. Шер, сенен эле кайра баштайын. Шер, бул компанияда сен эмнеге көптөн бери иштеп калдың? Же эмнеге кете элексиң? Же качан кетесиң дегендей? Мен жашоомдо эң топ 10 десем, туура кабыл алган чечимдер бар да. Ошонун бирөөсүн өзүм билбей кабыл алгам да. 7 жыл мурун окууну эми бүтүп, өзүм аудитор, финансист болом деп кыялданып жүргөм да. Анан ошентип тигүү тармакка келип калгам, эсепчи болуп. Анан ошо бухгалтерияда иштеп, ошол возраст бул мындай да. Жаңы окууну бүткөндөн кийин өзүңдү издеп аткан кезде мен кайсы кесиптин ээси болом, кандай болуп, кандай профессионал болуш керек, кимдер менен иштеш керек, кандай иш алып барыш керек деген возрастка келгенде мен жакшы Сүймөк койко айтып Гарвард. Жакшы жумуш, бирок мен айтам окуу жай да. Кулброско келип калгам. Ошол кезде жаш болчумун, анан Кулбростун өзүнө сиңип калган баалуулуктар бар. Өзүнүн баалуулуктарын
мен кабыл алгандан кийин эми бул жерде отурган үчөөбүз тең Кулбростон силер ойлобогула 7 жыл 10 жылдан бери эч кетип кайра келген эмес депчи, иштей беришкенде биз да кетип кайра келгенбиз. Бирок кеткенде көп убакыт өткөн эмес да. Ушунчалык бул баалуулукту сиңирип калганбыз, ушунчалык бул командага көнүп калганбыз, ушунчалык ушул жумушту жакшы көрүп калганбыз. Кайра эле мындай сколько волка не корми в лес идет деп коет беле. Ошентип эле кайра келип калганбыз. Эми азыр тигүү тармак бул аябай чоң да. Анан бүгүнкү күнгө чейин ошо 7 жылда Кулброс аябай көп өзгөрдү. Ар бир өзгөрүш бул аябай мындай кызыктуу окуяларга ээ да. Анан рынок өзгөргөнгө жараша команданын ичинде адамдар дагы өзгөрөттү, система өзгөрөттү. Айтор кызыктуу болот да. Кызыктуу болуп аткан учурда эч ким кетпейт да. Демек компаниянын ичинде баалуулук бар. Компаниянын ичинде баалуулук бар. Мен пикирим боюнча ар бир компания өзүнүн бир баалуулугу бар болуш керек. Баалуулук жок, команда кармалбайт да. Азыркы күндө деле азыр биз Cool Group компаниясы ачылган. Cool Group компаниясынын мындайча айтканда инвестору бул Кулброс да. Демек мен жеке өзүм ошо Кулбростун ичинде иштеп жүрүп, анан бир убакыт келгенде болбой өзүмдүн ишимди деп мындай кызыгат да. Ар бир амбициясы бар адам өзүнүн ишине да кызыгат да. Ошол кезде Кулброс ушундай мүмкүнчүлүк берип, ошо Кулброс менен бирге азыр Cool Group ишканасын ачып иштеп атабыз да. Ошол эле Кулбростогу баалуулуктарды колдон келишинче Cool Group компанияга сиңиргенге аракет кылып атабыз. Сонун. Себеби биз көпчүлүк ойлойбуз да, иш берүүчүлөр мисалы үчүн акча менен гана адамды кармап турса болот деген түшүнүк болот да. Мен айткым келет, акчадан дагы өйдөрөөк турган бир кармаган бир баалуулук бар да. Бул ошол компаниянын миссиясы, ошол жердеги баалуулуктар, маданияты, ар кандай ушундай нерселер бар. Ооба, бул нерсени ар ким түшүнө бериши да кыйын деп ойлойм да. Буну дагы түшүнгөн киши, оңой кабыл алган киши бул оңой чыгарбайт экен да жүрөктөнчү. Аскат, сен экөөбүз көчөдөн жолугуп ушул ишке келгенбиз да. Анан сен эмне буякта иштеп жүрөсүң? Канча жыл болду? Сенин кылган иштериң кандай бул жакта? Мен деле бир 8-9 жылдай болуп калды иштегенибизге. Сүймөнкул байкеге ошол негизи жолукканыбыз ошол Министерство экономикадан жолугуп, анан бир маселеси менен Сүймөнкул байке келип, анан ошол маселени мен өзүм табам деп аракет кылганмын да. Ошол налоговый кодекстен таап, ар кайсы статьяларды окуп, бирок ошол маселени чечүүчү жолун таба албай койгом да. Анан бирок ошону мен таможенный кодекстен таап, анан Сүймөнкул байке момундай кылат экенбиз, момундай болсок экен дедиңиз деп айтсам, анан сиз Аскат кел ушуну жазайлы деп, анан ошол проектти ишке ашырып, ошондон кийин ошо Кулброс менен бир үйлөндүм да, ошол бойдон калдым. Жакшы, сонун. Бул жерде Аскаттын дагы бир аябай өзгөчөлүк бир касиеттери бар. Буюрса алдыда дагы айтып өтөм. Марат, сен кандай келип калдың? Сен өзү ГОСТо иштейт элең. Аскат деле ГОСТо иштечү башта. Силер кандай болдуңар? ГОСТтон кийин бул текстиль тармак кандай болот экен? Мен ГОСТо иштеп, ГОСТо бир 9 жыл иштедим. ГОСТ тармакта. Ал жердеги күндөр дагы негизинен кызык болду. Бирок ГОСТо жүргөндө көп ойлор келди. Ушундай жашоо менен жашап өтүү мага кызыкпы, кызык эмеспи? Мен баягы бирөөнүн жашоосун айткым келбейт. ГОСТо 1-2 ошо улуу агаларды көрүп калдым. Алар ошо бир жерден иштеп баштаган, жашы 45-50-ге келип калган, ошол ордунда 30 жыл, 20 жыл, 40 жыл иштеген кишилерди көрдүм да, бир орунда. Эми бул анын өзүнүн тандоосу эми, мен аны эме кылбайм. Алардын арасында мен деле 10 жыл иштедим ошентип. Бирок частный тармакка өтүүдө көп ойлор болду. Кайсы тармакка өтөйүн деп. Анан Кыргызстандын баары эле эмне кылат эми? Тигет да. Тигет, швейка, швейный цех, швейный бизнес, фабрика. Аны ошентип издеп атып, швейный цехке келип калгам. Өзүмдү швейный цехтен таптым десем негизи болот.
Бул жерде мен айткып эмне үчүн ар бирин чукулап айтып атам? Эч кимиси текстилде иштеген эмес башта. Баардыгы ар кайсы тармакта келген. Биз издесек эле ушул текстилде иштеп аткан адамды издегибиз келет. Негизинен таза вирус кире адамдарды чакырып келип, иштетип, ошолорду үйрөтүп, жумушка өзүнүн ишин берген болсо, анда жакшы команданы түзүп алса болот да. Мына ушул жигиттер дагы бирөөсү экөө госто болгон, бирөөсү студент болгон, каяка барарын билбей жүргөн, бирок бүгүнкү күнү келип, командада эң күчтүү команданын башында туруп, бүгүн ушундай чоң иштерди алып барышат. Ушул 3-4 жигиттин артында миңдеген адамдар жумуш үй бүлөсүн багып, аракет мындай күн өткөрүп келатышат да. Эми азыркы убакта текстил тармагы аябай өйдө ылдый болуп, төмөн ылдый болуп турган учурлар бар. Бирок мен ушул жерде мен силерге суроо бергим келет да. Тигүүгө киргенге мүмкүнбү азыр? Элдерди чакырасыңарбы? Кирсе болобу? Шер, сенен баштайлы? Тигүү тармакка кирүү мүмкүн, кириш керек. Себептен жана адамдын муктаждыгы кийим менен тамактан бүтпөйт. Алар бүтпөйт да, кийимге да дайыма муктаж болобуз, тамакка да дайыма муктаж болобуз. Бирок баарыбыз көргөндөй эле акыркы 2 жылдан бери, могу ковидтен кийин дейинчи, ковидтен кийин жылдан жылга жабылган ишканалардын саны аябай көп да. Официальный данные менен 200 ишкана жабылат экен да, бирок биз билебиз, неофициальный компаниялар да көп, аябай көп ишканалар жабылат. Болгону жылдан жылга подход өзгөрөт да, бизнес модель. Туура бизнес модельди швейный цехтер, фабрикалар иштете алган болсо, кирүүгө эң сонун мүмкүнчүлүктөр азыр бар. Сонун, мисалы үчүн мен сени менен талашкым деле келип аткан жери жок. Мен өз негизи офлайндан чоңойгон баламын да. Баламын деп өзүм жаш жазып коеюн. Мен өзүм офлайнда жүргөм. Бүгүн деле офлайнды жакшы көрөм. Бирок онлайнды такыр түшүнбөйм. Бүгүнкү күнү сен баштаганыңа көп өтө элек, бирок офлайн биз менен тең ата болуп, жарышып, чоң көлөмгө өстүрдүң да. Мисалы үчүн аны мен түшүнбөгөн үчүн мен үчүн кызыксыз, мындай түшүнүксүз боло берет да. Сенин пикириң, алдыда онлайн сатуу канчалык деңгээлде өсүшү мүмкүн? Онлайн сатуу аябай тез өсөт. Биздин онлайн сатуу мындай айтканда Россияда болот да. Россиянын ичиндеги онлайн сатуу менен иштейбиз биз баарыбыз. Россиянын онлайн сатуусу жылдан жылга 30%га өсүүнү көргөзүп атат. 2024-жылы онлайн сатуунун долясы Россиядагы сооданын 50%-ын түздү да. Ушул тенденциядан офлайн менен онлайндын ортосуна тенденция жыл сайын 4%га онлайн өсүп атат. Демек онлайн. Марат, сенин пикириң кандай? Азыр элдер баштай берсинби? Ушул жака кирсе болобу? Мисалы үчүн мен акыркы убакта билип атам, көпчүлүк ишканалар жабылып атат. 2020-дан 22-ге чейин соп-сонун иштеп келишти. 2022-нин ортосунан баштап жабылган аябай көп. Бүгүнкү күнү биз болсо мына азыр чыгып атабыз, текстил аябай сонун барайлы деп атабыз. Себеп эмнеде? Эгер баштаган болсо бүгүн кеч эмеспи? Алдыда баштаса кандай кадамдар менен башташ керек? Бул жерде мен айта турган нерсем, азыркы иштеп аткан компаниялар көпчүлүгү Кыргызстанда орто же кичине деңгээлде болушу мүмкүн. Тигүү тармагындагылар көпчүлүк саны эсеби боюнча кеч болот. Качан эгерде Кыргызстанда бир миң адам иштеткен компаниялардын саны көпчүлүк өтсө, ошондо кеч болушу мүмкүн. Буга пример келтирип кетким келет ба? Жашоодогу биз ата энебиз менен кичинекей магазин иштетип, мен студент кезде бир аз иштеп калдык. Ал учурда чоң магазиндер жок болчу Бишкекте. Анда көп кичинекей магазиндер иштеп, жакшы баардыгын тегиз эле иштешкен. Кийин чоңойгондо, чоң компаниялар келгенде, чоң сатуучулар келгенде, анда балким сатуу тармагындагы кичинекей магазин ачуу керексиз болуп калган. Дагы бир кошумча, бул чоң дегенге кошумча айтам. Кытайда, Индияда, Бангладеште аябай чоң крупный компаниялар бар. Аларга конкурент болуш кыйын. Кыргызстанда биз көпчүлүк эсе кичинекей болгондуктан бул жерде ачылып жабыла берет. Бирок ачылганга да мүмкүнчүлүк бар деген конкуренциянын тегиз жери. Мен билгенден Бишкекте ушул күндө түрктөр келип ачкан цехтер бар, өзбектер келип ачкан цехтер бар. Кыргыздар эле эмес,
сырттан дагы элдер келип ачып аткан цехтер иштеп атат. Себебин айтып берейинби? Менен да сурайсыңарбы деп коем. Маселе мындай да. Кыргыздар эмне үчүн ошол тармакта иштеп калдык биз? Жол болсо биз өзү баягы өндүрүштүн өлкөсү болбосок дагы, бизде пакта башка нерселер аз болсо дагы биз бүгүнкү күнү алдыңкы көрсөткүчтү көрсөтүп атпайбызбы? Салыштырмалуу. Себеби биздин жайгашкан жерибиз жибек жолунун боюнда болгондугу, ошол учурда бизде Мадинада, мына СНГда жок ушундай чоң базар. Дордой деген базар бар. Мына ушундай базарлар биздин тегерек четибизде болгондугу бизге чоң мүмкүнчүлүк болду. Биз бүгүнкү күнү дагы 6% гана камсыздайбыз Россиянын. Калганын башка өлкөлөр камсыздайт. Эгерде тигүүчүлөргө мен деле кайра силерге дагы көрөрмандарга айткым келет. Тигүүчүлөр бул тармакка кире турган болсо эч убакта кеч эмес. Канчалык көп аткарсак дагы, азыркы күчүбүздү 2-3 эсеге көбөйтсөк дагы биз эч убакта жетишпейбиз. Бул тармак биз үчүн алдыңкы 10 жылдын тегерегинде чоң ачык деп айтсам болот. Буюрса мындан да күчөп кетиши мүмкүн. Демек, Кыргызстандагы эң тез өзүн актай турган бизнестердин бирөөсү бул текстиль тармак. 2 жылдынга жетпей өзүн өзү актап ошол жакшы көрсөтүшкө жетет. Андан кийинки бир суроо, тигүү тармагында биринчи кадамдар кандай болуш керек? Шер, сенин пикириң кандай, мисалы үчүн? Мен ушул жооптун өзүнө жооп беречекти, жанагы буга чейинки суроо менен азыркы жооптун кошуп туруп жооп берейин. Жанагы кечпи, кеч эмеспи дегенде, жаңы баштагандардын биринчи кадамдары дагы бар да. Жаңы баштагандардын биринчи кадамдары, мисалы үчүн онлайнда кандай, эмне себептен кеч эмес. Азыр баарыбыз көрүп атабыз, соцсеттердин дүйнөгө болгон таасирин. Мисалы үчүн мурун бир 5 жыл, 10 жыл мурун адамдар талыкпай 10 мүнөттүк, 15 мүнөттүк видео обзор жана башка нерселерди көрө алчу да. Азыр мына маркетологдор дагы айтышат, бизде 3 эмес, даже 1 секунд бар. Көрүүчүнү кызыктырганга. Андан кийин дальше 5 секундубуз бар. Аны ошол жерде алып калганга да. 15 секундта биз толук маалыматты бериш керек экенбиз да. Демек, бул соцсет аябай тез болот, TikTok, Instagramдардын күчү бул рынокко да таасир этет да. Мен айткым келгени, мурун Дордойдо турган бренд 1 жыл сакталганга күчү бар эле. Балким 2 жыл. Бирок азыркы күндө трендтер аябай тез өзгөрүп атат. Киноиндустриялар ар кайсы мамлекеттик, мурда бир гана Голливуд катуу чыккан болсо, азыр эске алсак, киноиндустрияда ар бир мамлекет аябай чоң салым кошот. Мына биз көргөндөй эле Кыргызстандын киноиндустриясы аябай өстү да. Ушул поп культура, киноиндустриялар трендке түз таасир этет. Бизге келген K-pop, Корея, туурабы? Турецкий сериалдар Турциянын эмесин алып келген. Азыркы чыгып аткан трендтер спортшик, old money жана башкалар трендтер киноиндустрия аркылуу келип атат да. Мен айткым келгени, трендтер аябай тез өзгөрүп атат. Жаңы трендтер тез-тез келип атат да. Эгерде жаңы швейный цех ошол аналитиканы туура көрүп туруп, кайсы рынок болбосун туура киргенинде ишти алып барса болот. Мен айткым, жаңы ачылган цехтер мурунку бизнес модели менен иштеп, анан 90% жабылып атпайбы? Себеби ошодо болчу да, көп ойлойт, уже тигүүгө кеч экен, уже соода башкача болуп калыптыр деп. Бирок мен айткым келип атат, бизнес модель өзгөргөнү, тигүү компаниялар стресске киргени, бул азыркы керектүү бизнес моделдин секретин тапкандарга аябай чоң мүмкүнчүлүк да. Биз көргөндөй Кыргызстанда көп ишканалар жабылды, Өзбекстанда көп ишканалар жабылды. Алардын потребительдери азайган жок да, көбөйүп атпайбы? Дүйнөдө эл көбөйүп атат да. Болгону ошол туура ыкманын секретин табуу, бул азыркы күндө эң чоң задача ошол да. Анан биринчи кадамдар дегени ошол трендке алып келгим келет. Мисалы үчүн мен сатуу жактын айтам да, калган өндүрүш, финанс жактарды байкелер айтсын. Сатууда мен эмне сатам, эмне чыгарам? Бул биринчи суроого жооп бериш керекпиз. Негизги бир 4 суроо бар. Ошол суроолорго жоопту баштаган ишкер тапкан болсо, ошол сатуунун каналын түзө алат деп мен айткым келет да. Мен эмне чыгарам? Мен спортивка чыгарамбы, көйнөк чыгарамбы, шым чыгарамбы? Өзүңөрдүн мындай продукт. Ошону анык биле алыш керекпиз да. Экинчиси, мен кимге сатам? Кимге сатам да, бул чоң суроо. B2B, B2C, мен бизнесмендерге сатамбы, жана перекупщиктерге же түз клиенттерге сатамбы? Ошол
B2B же B2C айланып келип бир суроого биздин акыркы кардарыбыз ким? Мисалы үчүн мен спортивка сатсам, мен кимге сатам деген суроого жооп бул экинчи. Үчүнчү бул атаандаштылык бар да. Бул конкуренция да. Мен конкурентный преимуществом кандай? Бул бар болуш керек да. Ошол өндүрүштөн, мисалы үчүн Wildberries'те саткандарга эң чоң бул конкуренттик преимущество бул сапат, ылдамдуулук, профессионализм, тренд окуганды билүү да. Ошол жактан өзүңдүкүн табыш керексиң. Тренд жактан атаандаштылыгың күчтүүрөөк болсо, анда ошол трендке басым кылыш керек. Сапат жактан күчтүүрөөк болсо, анда сапаттуу кийимге басым кылыш керек да. Ушул негизги 4 суроого жоопту адамдар жаза алса эле, тигүүнүн жана сатуунун биринчи кадамдары ушул деп ойлойм да. 4 суроо. Сен көбүнчө бул жерде бизнес моделге басым койдуң да. Ооба. Бизнес моделге басым койдуң. Бизнес модель сеники башкача, башка бирөөнүкү башкача болушу мүмкүнбү же баары бир окшош болобу? Башкача болушу мүмкүн. B2B менен B2C'нин бизнес модельдери башка болушу мүмкүн. Демек, бүгүнкү күнү бизнес модель сенин пикириңде канча убакытта өзгөрүп атат? Азыркы күндө мен оюмча 1 жыл болуп атат. 1 жыл. Айткым келген нерсе, бүгүнкү күнү элдер Wildberries деп аябай Wildberries'ке чоң акчасын салып иштеп атышат да. Анан ойлоп атабыз да, Wildberries эми мындан ары ушул жактан биз окат кылабыз депчи. Бирок Wildberries да өзгөрүп кетиши мүмкүнбү? Мүмкүн. Качан? Эртең. Биз билбейбиз. Ооба. Айткым келген нерсе, бир нерсе аябай түбөлүктүү, мындай жол болсо бир 5-10 жылга барса, айткым келген нерсе бир 10 жылда, 20 жылда өзгөргөн болсо, ошол нерсе улам кыскарып келип, азыр бизнестин модели ар бир 3 жылда алмашып калышы мүмкүн экен да. Ар бир 3 жылда. Мындан барып, мисалы үчүн кече бүгүн Wildberries болгон болсо, эртеге Озон болуп кетиши мүмкүн. Озонда калып, эртең мына мисалы үчүн бизде Тему келип атат азыр. Тему дагы аябай күчтүү келип атат. Балким TikTok Shop келип калышы мүмкүн. Айтор бир нерсени биз туура деп эсептешибиз алдагы туура эмес. Даярдык, ар дайым изилдөөнү, ар дайым күнүмдүк өзгөрүүгө даяр болуу бул ишкерликтин негизги кадамдары болуш керек деп эсептейм да. Асхат, сенин пикириң кандай бул боюнча? Мен бул жерден ушул баарыңар эле азыр сөз болуп атат да, Сүймөнкул байке Wildberries тууралуу деп, маркетплейсте бүт баары онлайн өтүп атат деп. Анан статистика боюнча, мисалы 2024 жылы Кыргызстандын экспорту текстиль тармагынан $241 миллион деп биздин расмий статистика органы айтып атат да. Сүймөнкул байке ушуга ишене аласызбы? Жок. Сен ишене аласыңбы? Жок, андан көп болуш керек. Мен дагы ишене албайм. Неге дебейсиңерби? Анткени бизде бул ошол $241 миллион ичинде Сүймөнкул байке бул Кулбростун отчету бар, ушундай чоң фабрикалардын отчеттору бар, ошолор бар отурулган. Көбүнчө тигүү тармагында иштеп жүргөндөрдүн баары бул көмүскөдө. Ошол эле статистикада мамлекеттикине 150 миң жумушчу күч бар деп атат, бирок бул андан да көп да. Мунун баары себеби неге келет? Ошол эле көмүскө. Бардык шойны цехтер, байкелер, эрежелер иштеп атат, бирок баары тең документсиз, мурункудай базарга иштегендей эле иштеп келишат. Бирок өзүңөр айтып кетип аткандай шер, экономика өзгөрүп атат. Негизи бизнес модель өзгөрүп атат. Демек бул Wildberries, Озон деген нерсе бул уже документ менен иштөө деген нерсе да. Акча документ менен банкка түшөт деген нерсе. Банкка түшөт дегенден значит биз ошого отчет берип, ошого документтер менен жабып, бүт расмий мамлекеттин алдында мына мен иштеп атам деп отчетту көргөзүш нерсе да. Анан биздин швейный тигүү тармагында иштеп жүргөн адамдар ошондой ачыктуулук, ачык иштегенге даярбы деген да маселе бар да. Көбүнчө биздикилер жанагы базар метод менен иштеп келатып эле ошол жака эле кирип кетип, бирок бизнес модель негизи дүйнө өзгөрүп атканын аңдабай калып, ага да даяр болбой калдыбыз да. Ооба. Анан анын үчүн эмне керек деген маселеде, мисалы ошол эле бизде Кыргызстанда тигүү тармагы бар, строительный тармак бар, услуга тармак бар, башка да көп тармактар бар экономикада. Бирок ушунун ичинен баарынан кошуп келип эсептегенде эң ыңгайлуу тармак, бизге эң иштөөгө мүмкүнчүлүк берген ставкалар аз тармак бул тигүү тармак болуп эсептелет.
башка бир дагы тармакта тигүү тармактагы берилгендей жеңилдиктер жок. Анда Асхат, эмнеге ондо биз дагы эле налогдон качып жүрөбүз? Менимче аң сезимди оңдош керек. Адамдар аң сезимди оңдош керек. Анткени пример мындай келтирип берейин. Курулуш тармагына сен түшкөн акчадан 4% төлө деп атат да. Эми бул банк менен түшсө 4%, 4, 5, 6 ушундай. Наличка алсаң 6% дейт. Бул миллион сом түшсө, ошон 50 000 сом бер деген нерсеси да, 5% болгондо. Бирок тигүү тармагында миллион сом түшсө, сен 2,5 000 сом эле төлөп кой, болду ишиңди кыла бер деген нерсе. 0,25% 423 статьяда. Налоговый кодексте. Мындан тышкары ар бир адамдын налогдор бар да, подоходный соцфонд. Буга дагы берилген жеңилдиктер бар. Башка тармакта мындай жеңилдиктер жок да. Биз бүгүнкү күнү көпчүлүк учурда ишкерлердин баштагыдан калып калган адаттары бар. Патент системасы бар болчу. Ошол патент системасында дагы мүмкүнчүлүктөрдү издечүбүз да, мамлекетке көп бербегенге аракет кылыпчы. Бул жагында Кулброс негизи 100% ачык, 100% биз төлөйбүз. Бүгүнкү күнү дагы биз үчүн жумушчуну көбүрөөк каттаган дагы ыңгайлуураак. Айткым келген нерсе, бүгүнкү күнү ишкерлер ачык болмоюн дагы чоң мүмкүнчүлүктөр дагы келбейт экенди айткым келет да. Мисалы үчүн ошол эле гранттар боюнча болсун, ар кандай бир мүмкүнчүлүктөр болсо дагы сенин төлөгөн салыгыңа жараша сенин кандай деңгээлдеги ишкер экендигиң көрүнүп турат. Эгерде сен салыктан качкан ишкер болгон болсоң, анда сен ошондой ишкерсиң. Айткым келген нерсе, адамдын төлөгөн салыгына жараша ишкердин деңгээлин билүү дагы жакшыраак да. Жана сен айтып аткан көмүскө бул негизинен 3-5ке көбөйтүлөт да. Эгерде мамлекетте ушундай көрсөтүлүп аткан болсо, аны 5ке көбөйтүп, болжолдуу ушундай цифра бар экенин тапсак болот. Марат, биринчи тигүү бизнесине келген биринчи кадамдар кандай болуш керек? Биринчи кадамдар кандай болуш керек? Мен өндүрүшчү катары айтайын. Азыр жаш жаңы ачам деген бул бир жаш кыз же жаш жигит дейли, жаш келечектеги ишкер дейли, өзүнө бир тармак табыш керек. Тармак дегенде мен айтат элем, жана Шер айткандай, мен сатуу жагын көп комментарий берип кетти, Шер жакшы комментарий берип кетти. Мен айтат элем, сен же өндүрүшчү бол, же сен тигүүчү бол. Сатуучу бол. Же өндүрү, же сат. Экөөнү тең чогуу бир баштаган деле мүмкүндүр. Бирок бирден баштаган бул жеңилирээк. Мисалы үчүн рынокто карасаң, бир сатылып аткан товар бар. Аны элдер сатып жетишпей атат чындыгында. Ошол жакка кирип кетсең болот. Же бир өндүрүлүп аткан товар бар, өндүрүшчүлөр жетишпей жатат. Ошонун экөөнүн багытын тандап, же сен өндүрсөң болот, же сен сатсаң болот. Мен бул жерде бир ойлорду жыйынтыктап койгум келип атат. Эмне үчүн биз бүгүн тикме бириктмесинде бириктик? Эгерде бириксек биз кандай күчкө ээ болобуз деп жогоруда айтып өтпөдүмбү? Океанда бир майда балыктар бар экен да. Ошол майда балыктар, аларды чоң балыктар тез-тез эле жеп коет экен. Анан ошондой жеп койгондон улам булар бир жакшы ыкма табышыптыр. Алар биригишиптир. Чогуу жүрүшөт экен. Бөлүнүшпөйт экен. Чоң балык катуу келаткан учурда булар бирдей кыймылга бардыгы бир кирген учурда чоң балыктын баягы өзүнүн нугунан чыгарып берет экен да. Анан ошентип жей албай калат экен. Айткым келген нерсе, аларды көрсөң майда дейсиң, бирок чоң балыкты өзүнүн нугунан чыгарып атат да. Чоң балык аларды тута албай атат. Алар бирдей команда менен кыймылдап атат да. Мына ошондой эле мына тигүү кадамында кандай десек, сен дагы ошол пикирди айтып атасың. Ар ким өзүнүн күчтүү жагын тандаш керек. Ошол күчтүү жагы менен ушул иштерди чогуу алып барыш керек депчи. Биздин бүгүн бул жакта биринчи чыгарылышыбызда дагы биз баарыбыз чыгып, биз мисал катары болуп берели деген максатта чыктык. Ар кимибиз өзүбүздүн багытыбызды айтып атабыз. Бири-бирибиздин багытыбызды балким жакшы түшүнбөсөк дагы, биз өзүбүздүн багытыбызды аябай жакшы түшүнөбүз. Марат менен мен производстводо жеңилип калышы мүмкүн, эгерде мен спор ойной турган болсом. Финансыдан точно жеңилем, сатууда дагы жеңилип калышы мүмкүн. Мен балким уюштурууда, же болбосо балким башка маселелерде мен да күчтүүмүн да. Качан биз бириккенде гана ушул сыяктуу иш
ишкерлер да бириккенде бул туура чечимдерди алып туура жака кадам таштаганга мүмкүнчүлүк болот. Ошол айткым келет, эгерде ушундай биригүү болгон болсо адашуу точно мүмкүн болбойт да. Себеби эсептен эң мыкты адис отурат, сатуудан эң мыкты адис отурат, өндүрүштөн эң мыкты адис отурат. Анан булар ката кетирип коюштугу 99га 9 дегендейчи. Ошон үчүн ушул баягы 5 бармактай биригип туруп, анан ушулар биригип туруп бир бара турган болсо, анда урганын жыгытып, кармаганын тутат дегендейчи. Ушул нерсени биз туура түшүнүп алган болсок, анда биз адашпайбыз деп айткым келип атат көрөрмандарга. Андан кийинки пикирлер. Шер, сен кандай каталарды кетирдиң ушул 7-8 жыл ичинде? Толтура каталарды кетирдиң да. Ошолорду мындай бир негизгилеринен айтып берчи. 3 ката. Биринчи кайра эле сатуу жактан баштайын. Биринчи жана мен биринчи катам, анан бул катада аябай көп да, Валберисте иштегендер көп да. Биздин көрүүчүлөрдөн да көп эле болсо керек. Валберисте бир чоң ката бар. Бир кийимди чыгарабыз да. Мисал үчүн бул футболка. Анан ошо футболканы бир 3000 санын чыгарып, 3000ди киргизип, анан күтөбүз да. Бул 500 сомдон сатылса экен деп күтөбүз. Бирок 500 сомдон сатылбай калды. Бул бир ката кетирдик, же башка складка жөнттүк, же рекламасынан адаштык. Ушундай болуп калды да. Анан бул 3000 штук сатылгычакты күтө бергендер көп да. Күтүшөт. Мейли эмки сомго чейин калсын, же да бир может күн внезапно тийип калса алып калышат, же да бир башка депчи. Мен ушуну айтат элем, ката деп. Бул ар бир кийимге Валберестен сатып атканда, ар бир кийим бул проект. Инвестиционный компанияларда дагы ар бир ишканага салган акчасын бул өзүнчө проект деп кабыл алышат да. Валбересте ар бир кийим бул проект, киргиздиң өзүң койгон срок бар, могул күнгө чейин сатылыш керек деп. Ошол күнгө чейин сатылбаса, муну минус болсо дагы 200 сом же 150 сом деп туруп жок кылыш керек. Акчанын ошол проектте күйгөн акчадан коркпош керек. Ошол кайра минимальный чыгарып, күйгөн акча менен кошуп, анан экинчи проектке аттаныш керек, жанагы биринчи проектте кеткен каталардын баарын эске алып. Себеп дегенде, мындай убеждение бар. Компанияны убыток өлтүрбөйт. Компанияны кассовый разрыв өлтүрөт. Мен 100% ишенем, азыркы Кыргызстанда тигүү ишканаларынын 95% кассовый разрывда. Кассовый разрыв темасын талкууласак, аябай чоң тема да. Ошонун себебинин бири сток кармайбыз да. Валбересте болобу, складта болобу, сырьё менен, фурнитура менен, бүт нерсе менен биз стокто кармаганыбыз үчүн ошол. Ошон үчүн оборачиваемыз. Бул ишкананын эффективдүүлүгүнүн биринчиси ошол оборачиваемыз. Тез айланыш керек акча. Ошол мен катам болгон, киргизип кээде күткөм, мындай сатылып кетет депчи. Ошентип баары эле күтөт экен. Экинчи катам общий катаны айтайынчы. Общий ката бул мындай да. Кийим чыгарып атканда өзгөчө тигүүчүлөр команда менен аз иштейт. Команда менен аз иштейт. Дордойдон тигүү тармакка өтүп калгандар болсо, модельдерди өздөрү тандап көнүп калышкан. Ар кимдин өзүнүн вкусу бар, баары күчтүү да. Бирок жанагы трендке, дүйнөдөгү болуп аткан тенденциянын өзгөрүүлөргө көңүл бурбай калышып, өзүм мындай байкайт, так, могул, короче, рубашка бар. Ошол рубашкам көк цветте жакшы өтөт, мен билем, базардан өткөн, мен кошунам күчөт, ошону сатабыз дейт. Муну насмотренность деп айтышат Валберестин тилиндечи. Өзүнүн насмотренностуна ишенип туруп чыгарып, анан күйүп калгандар да көп аябай. Мен айткым келет эле, трендти караш керек. Кино көп көрүш керек, поп культураны караш керек. Тренд кайсы категорияда сатып атсаң, ошол категорияга таасир этчү экономика бар, рынок бар, ошолорду изилдеп, анан аналитика менен товар тандаган бул эң туура жолу. Анан үчүнчү чоң ката тигүү тармактагылар постоянный, анан переменный расход деген түшүнүк жок да. Чечим кабыл болуп аткандачы. Мисал үчүн, постоянный расход деген эмне? Жанагы сен канча чыгарасың же канча сатасың, ал эмеңе өзгөрбөйт. Мисал үчүн сенин зарплатаң 200 000 сом деп кое алгансың, аз сатасың, көп сатасың, 200 000 аласың. Бул постоянный зарплата, постоянный расход. Аренда бар, дагы башка. Постоянный расход, мисал үчүн элестетели, бир 3 миллион. Анан заказчик менен иштеп атасың да. Сен же Валбересте сатып атасың, анан сен бир энный количество сатып атасың, товар. Анан постоянный расходуң бир количествого бөлгөндө бир 300 сом болуп турат да. Анан
сага ошо заказчик келип туруп, сен ошондо себестоимостьуң 900, сен сатып атасың 1000ден. Анан бирок 10 000 сатып атасың да. Анан клиент келип айтат, мага 10 000 эмес, мага 20 000 сат, бирок 900дөн дейт да. Тигүүчүлөр бир санаган да башында плановый себестоимость деп санаган, анан айтат да, жок мен эми 20 000 сатсам 0 иштеп калам да дейт. Ошол ката да. Бул жерде математика санаш керек. Постоянный расход, сен көбүрөөк сатсаң же көбүрөөк өндүрсөң, бир единицага азыраак чөт. Демек бул юнитка. Азыр 2 эсе көтөрүлгөндө даже пайдасы көбүрөөк калмак. Үчүнчү ошол ката көбү юнитканы санабайт. Юнитка деген бул жана себестоимость башында бир санаа болушат, ошол бул аябай чоң ката. Юнитканы бир күндө 5 жыл санаган оң деп ойлойм. Бул жерде мен түшүнсөм, демек бул пландоодо эң маанилүү орун. Баягы отдел планирования. Ушул жер эң компаниянын ошол кассовый разрывга киргизип койчу жери, же болбосо туура эмес модельдерди себестоимостьти эсептеп коюу, ушул сыяктуу бир жер экен да. Эгерде ушул жерде маанилүү киши отурбаган болсо, демек компания олку солку күндөрдү башынан көп өткөрүшү мүмкүн. Туура? Туура. Асхат, сенин пикириң кандай? Кайсыл каталарды кылдың, мага айтпаган дегендейчи. Менде ката болгон жок да. Адам ушундай эсептейт экен да. Азыр мына шер дагы мисалы үчүн катаң десең, ушу менен кетпеди, акча болбой калган үчүн кетти дегендей айтышы мүмкүн да. Бардык адам өзүн идеалдуу эсептейт. Өзү негизи идеалдуу. Адам бир укмуш жаралган зат, мындай айтканда, жаратылган зат, бирок ката кетирет экен да. Адам күндө ката кетирет экен да. Аны байкабайбыз. Кичинекей каталардан аябай көп кетиребиз күндө. Бирок мен айтып атам, чоң каталардан айтып койчу. Кайсы жерден мага көрсөтпөй койгон жерлер бар. Немеден негизи ушу тигүү тармагында иштеп келатабыз да. Анан мисалы эмелер келди, орустар келди да. Орустар келди, селлерлер, Wildberries'тегилер. Анан келди дагы алар бүт барын эсептеди, бүт барын сон болду, отдел продаж менен сүйлөштү, тиги менен сүйлөштү, мун менен сүйлөштү. Анан келет дагы анан айтат, мен силер менен иштешемин, контракт түзөт, договор түзөт, бирок мен эндесин төлөбөйм деп коет да. Эндесин төлөбөйм дегенде, демек ал Россиядан эндес төлөбөсө, мен төлөп калам деген нерсе да. Анан контракт түзүп атканда ушунун баарын эске алынган эмес да. Бул эми орустар эле мурункудай эле деп эле кете берген, эндес төлөмөй калды. Бул жактан көбүнчө уже иш аткарылып калган. Иштин жарымынан көбү бүтүп, антип калгандан кийин эндесин биз төлөп калсак кандай болот дегенде эле уже биздин жанакы маржа полностью жеп коет да. Айта кетчү нерсем, ишкер болгондон кийин ошону дагы эске ала билиш керек да. Налогторду да эске ала билиш керек. Орустардын кандай налогтору болот, эмне болот, ал мага таасир тийеби, тийбейби, ошону дагы эске алып иштешибиз керек. Ушундай бизде бир кемчиликтер болгон, Симеков аке. Анан көп ишкерлердин арасынан деле азыр ошол Wildberries, Озон болуп баратпайбы? Анан бизге келген заказчиктер дагы ошол Wildberries, Озондогу селлерлер келип эле бизге цехтерге кийимдерин берет да. Демек, Россияда мурун 2024 жылы упрощенный система налогообложения менен иштешчү орустардын көбүнчө селлерлер. Аларда объем 250 миллион рубльдан жогору болгондон кийин гана общий режим налогообложения коечу. Демек бул не деген нерсе? 250 миллионго чейин иштей бер, товарың сата бер, 6% налогун төлөп коер, бирок сен товарды каяктан алдың деп сурабайм деген да, орус өкмөтү. Өзүн ошол Wildberries'теги сатуучуларынан. Бирок 2025-тен баштап муну 60 миллионго чыгып койду. Ал эми орустардагы селлерлер 60 миллионду бат эле аттап өтөт да. Бат эле аттап өткөндөн кийин тягынан уже башка режимди тандаш керек, дагы режим тандагандан кийин товарды каяктан алдың деген суроо чыгат да. Анан алар мажбур ошол Кыргызстандан мурун карга менен алып кирип аткан товарларын азыр документально маркировкасы менен, честный знак менен алганга мажбур болуп баштады. Анан келет дагы контракт түзөлү деп туруп, биздин шойн цехтерге келип туруп, мага момундай кылам, акчаны которуп берем, бирок сен мага счет фактура жазып беришиң керек, ЭТТ жазып беришиң керек, СМРга печать коюп беришиң керек, спецификация түзүп беришиң керек, договор түзүшүң керек, мен сага акчаны банк менен которушум керек. Дегенде эле биздин кыргыз байкелер, жок, мен ага даяр эмесмин, мен налогту кантип төлөйм, мен билбейм аны деп ошондой кардарлардан көбүбүз кол жууп калабыз да. Бул жерде анын эч оорчулугу жок. Аны деле жазса болот, ал мамлекеттин налогун төгүп деле иштесе болот, эске алса болот, иштесе болот. Бирок ошого адам аң сезиминде өзгөртүп даяр болуш керек. Жакшы.
Марат, сенде пикир кандай? Кандай каталарды кетирдиңер? Бул эми каталар биздин силерде дагы болушу мүмкүн. Бүгүнкү күнү жаңы баштап аткан ишкерлер үчүн дагы аябай чоң бир сабак болуш керек. Ошол нерселерде мына кайсы нерселерде этияттык болуш керек экендигин айтып өтсөң. Жаңы баштаган болсо мен азыр эстеп атам. Бир учур болгон. Оборудование сатып алганга фабрикамага мен проект түзүп атып, фабрикага пайда болсун десем керек эми, же эскиликтенби арзаныраак жабдуу алдырып койгом оборудование. Бирок ал көп өтпөй иштебей калды. Бул менин эсимдеги бул эң биринчи ката да. Эң биринчи ката. Себеби ошол убакта фабрика эми чоңоюп келаткан болчу. Менин чечимим менен чечилип калган үчүн мен бул өзүмдүн эсимден кетпейт ушул машинкачы. Бул кичинекей эле машинка болгон, бирок негедир ошол калыптыр мендечи. Бул түздөн түз менин катам дейм. Азыр эми жаңы иштеп келаткан ишчилерге да айтмакмын, эми эң кымбатын албаса дагы бир аз буну карап алыш керек. Оборудование дагы маани бере турган нерсе. Ал учурда биз алып атканда көп деле выбор болгон эмес, азыр шүгүр. Бишкекте машинка саткандардын түрү бар. Алба сырттан заказ берип келдирген үчүн бул бир эми топ 3 дегенге мен эстей албайтам. Бир дагы бир катам бар негизи. Катам деп мен өзүм ойлоп жүрөм. Бизде заказ жок болуп калган учурда бир клиент келип, биз тигип жүрбөгөн модель келгенде мен ушул заказды алабыз. Ушул заказды биз алабыз дагы тигебиз деп мен чечим бергем. Бирок чындыгында команда аябай кыйналган. Балким эми клиент да кыйналган негизи. Бул кайсы швейниктерде болот экен, болбойт экен айта албайм, бирок бул чоң объем болгондо бунун кыйынчылыгы да аябай чоң болгон да. Биз команда менен уктабай бир 1,5 ай жакшы уктабай иштегенбиз да. 1,5 ай жакшы уктабай иштегенбиз. Эми ал пландоонун ал убактагы түшүнүгү да болгон эмес экен бизде. Эсептөөнүн дагы балким көп эмес болгон эмес экен. Бирок баары чечим меники болгон үчүн бул менин өзүмдүн катам деп мен азыр эми команда менен эстейбиз. Жакшы тараптан эстейт. Команданын бардыгы ал күндө кызык бул эстешет, бирок кыйналганбыз да. Жакшы, бул жерде Марат мындай десек болобу? Биз хронометражды туура эмес эсептеп алдык десең туура болобу? Мен айтайын, ал учурда биз хронометражга балким кабарыбыз да болгон эмес экен ошо. Жумушта эле иштеп жүрө бериптирбиз окубай эле. Түшүнбөй эле жаңы башталган күндөрүдө бул компания эми түптөлүп келаткан убагы. Эми азыр ал нерсени биз маселе деп деле көп көрбөш мүмкүнбүз. Балким менин катам азыркы өсүп келаткан бир компанияларга сабак болор. Жакшы, мен айткым келген нерсе мындай да, Марат, ар бир ишкана күндө ката кетирип турат. Ал ката кайсылар? Эффективдүүлүктү жоготуу. Эффективдүү иштебегендер көпчүлүк ушундай ката кетиришет да. Бир күндө бир кишинин жумуш сааты белгилүү, хронометражы белгилүү. Ошол хронометражда ишти алып барбоо, ошону контролдоо ар бир киши күнүнө чоң суммадан акчаларды жоготуп турат. Себеби 100 кишинин эле айтайлы жоготкон бир күндө бир 30 мүнөттөн бир киши убактысын урдаган болсо, 100 кишиден бир канча убакыт келип чыгат. Ал жыйынтыгында жылдын аягында же болбосо бир 2-3 жылдын эсебин ала турган болсок, миллиондогон акчалар келип чыгат да. Бул ишкердин бүгүнкү күнү эффективдүүлүккө маани бербей аткандыгы чоң ката деп эсептейм. Жана айтып кетким келген нерсе, бул биздин тикме бирикмебиз. Мына ушул сыяктуу каталарды бири-бирибизди айтып, ошол нерседен туура чечимди чыгарууда биздин тикме баракчабызга катталыңыздар. Ушул жакта биз эгерде комментарий жазсаңыздар, эң жакшы комментарийге бизден белек да беребиз деген чечимдерди кабыл алып атабыз. Ошону менен бирге сиздерге бүгүнкү биздин демөөрчүбүз Толор брендине терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы биз жакшы суроолор үчүн бул жакта Толор брендинен жакшы белектерди даярдап койгонбуз. Ассаламу алейкум, мен атым Нурмухаммед. Мен да ошол онлайн коммерция тармагында иштейм. Мен сиздерге бере турган суроом
подкасттын башында баягы баалуулуктар тууралуу айтып кеттиңиздер. Ошол баалуулуктарды кайдан алабыз, ал адамдын өзүнөн чыгабы, ошол тууралуу кененирээк маалымат берип койсоңуздар. Жана швейн цех тармакта иштеп аткандардын баалуулуктары бөлөк болот, башкалары бөлөк болобу? Ошол баалуулуктар тууралуу жана аны баягы сотрудниктерге кантип сиңиребиз, же болбосо дал келбей калса ал менен иштешпей калабызбы? Ошол тууралуу кененирээк маалымат берип койсоңуздар. Рахмат. Бизде ким жооп берет? Сиз. Өзүңүз. Аябай жакшы суроо. Нурмухаммед, эң негизги нерселердин, жумуштун башталышындагы ушул нерселерге биз маани беришибиз керек. Эгерде адамда баалуулук туура келбесе, бир сапарга чыкканда кайра экөө урушуп келет да. Же болбосо баалуулуктар туура келбесе, максаттар, көздөгөн максаттар туура болбосо, окшошпосо, анда көпкө барбайбыз. Баалуулук каяктан келет дегенде, мен билгенимче, баалуулук бул энеден келет да. Эне менен атадан келген баалуулук, биз бүгүн ошолордун баягы продукциясыбыз да. Баягы алма дарактан алыс түшпөйт дегендей эле, бул баалуулук ошол жактан келет, бирок кээ бир баалуулуктарды биз толукташыбыз керек. Мен көпчүлүк нерсени мен исламдан таптым да. Исламдан таптым. Ушул жакта мен пикириме, оюма туура келген и башкаларга дагы туура келген мамиле ушул жакта мен көбүрөөк алдым десем жаңылышпайм. Ошону менен бирге баалуулук жок киши бул бош коробка сыяктуу. Мен ал киши менен сүйлөшүү да кызыксыз, иш алып баруу да кызыксыз. Ошол эле учурда келген кишини өзүңүн баалуулугуңа тууралап алыш дагы бул жетекчиден. Жетекчи ошол багытты туура көрсөткөн болсо, ал киши дагы ошол баалуулукту кабыл алат экен да. Баалуулук бул өндүрүшчүлөрдүн арасында бул көбүнчө мен окшош эле деп эсептейм. Кайсы бир деңгээлде булардын ниетинде элге, коомго пайда тийгизем деген максат бар да. Өзү негизи ушул максаттардан экөө болот дейт. Бирөөсү адал рызкы табуу, экинчиси коомго пайдасын тийгизүү. Эгерде ушул баалуулукта бул киши сени менен бирге болгон болсо, бул киши сени таштап кетпейт. Эч убакта сен 3 ай, 6 ай айлык бере албай калган күндө дагы бул киши сени менен чогуу болот экендигине толук ишенич бар экен да. Мен кошумчалап кетейин. Сүймөн Кулбайкенин командасындагы ишчи катары, ушу команданын ичиндеги адам катары айтайын. Сүймөн Кулбайкенин адамга болгон ишеничи аябай чоң. Ал командасындагы адам болгон болсо толук ишенет. Мисалы үчүн кээ бир учурлар болгон, мен кылып көрө элек нерселерди, Марат сен ушуну кыласың, сен ушуну аткара аласың деген мага задача берилип, чындыгында мен өзүм кылып көрбөгөн нерселерге жеткенден, менин бул компаниянын ичиндеги баалуулук бул мени жараткан да. Бул компаниянын ичиндеги баалуулук мени ишчи катары дагы, азыркы күндө башкаруучу катары дагы жараткан. Ар бир компаниянын ичинде баалуулук болуш керек эми. Ар бир компаниянын ичинде баалуулук болуш керек. Ал жетекчисинин ишеничинен башталат деп эсептейм мен. Ошол жерде бир аябай жакшы нерсе болду да. Адамдын көкүрөгүндө бир канча клетка бар экен да. Бирок ошол клеткалардын ичинде эң биринчи турган ишенич болот экен да. Эгерде биринчи ишенич болгондон кийин анан калган нерселер бүт бардын ошонун аркасында курулат экен. Ишенич болбосо анда сүйлөшүү да уланбайт, аны менен достук да уланбайт да. Ошон үчүн аябай жакшы нерсени белгиледиң. Ишенич аябай маанилүү. Мен дагы бир кошумчалап кетейин. Негизги баалуулук деп сурап атпайсызбы, Нурмухаммед мырза? Мисалы көбүнчө компанияларда адам бир чоң система да, компания система, анан бир адам, анын бир какой-то бир детали. Келет, кетет, ушундай немени бир какой-то винтик, он работает. Аны ушундай катары эле көрөт да, ал винтик бүгүн алып койдуң, кайта бирөөнү коюп койдуң, ал иштей берет деп түшүнөт көбүнчө компаниялар ушундай. Бирок Сүймөн Кулбайкенкинде андай болгон эмес да. Биз менен чогуу Аскат сен могул жакта тур, могуна каткар, анан кийин кайта жок, сен бул жактан чыгып бул жака кыл деп адамды өстүргөн да. То есть ошол кол астында иштеген адамдарды дагы өстүрө билүү, бул дагы аябай маанилүү да. Анан өзү өсөт, өзү менен кошо биз дагы өсөбүз. Жашоо кызыктуу. Ушинтип эле калып кала берет. Эми сотрудниктер. Мага окшоп дейсиң. Мен да кошпойм. Болот. Баалуулук деген сөз өтө терең сөз да. Анан
ал жаралат жүрөктө, өзгөрөт дагы жүрөктө да. Анан жүрөктө ошону мындай заводской настройканы өзгөртүш үчүн адамдар, биз адамбыз да. Бул жакшы мамиле, жылуу мамиле керек да. Сен менен бирөө жылуу сүйлөшүп, жакшы мамиле көрсөтсө, сен ошол ал сиңире турган маалыматка сен ачыласың. Ошон үчүн ишканадан ошол баалуулукту сиңиргенде ошо сунушум сен менен иштеген адамдар менен биринчи ошо жакшы мамиле түзүү да. Биз ошол нерсени Кулбростон алганбыз, ошон үчүн сиңирип алганбыз да. Анан айтып атпайсызбы, биз ал жактан чыгып кайра бир келгенбиз да. Андайлар көп. Чыксак деле аз кетпейбиз, баарыбыз бирге болуп дагы бир ишканадабыз. Ал жакта деле Кулброс менен бирге ошондой элечи. Анан баарыбыз ошол жылуу, жакшы мамилени издеп келгендербиз да. Ушу баалуулук деген нерсени бар деп коебуз. Бул ар бирибизде бар. Баалуулук сөзсүз болот адамда. Болгону аны ачыктап чыгарып ишенип бериш керек экен да. Айткым келген нерсе, эки жаш үй бүлө бири-бирине баалуулугу туура келбесе, булар көпкө дагы жашабайт да. Алар көпкө барбайт дагы. Бири-бирине болгон ишеничи чоң болуп, максаттары окшош болуп, көп балалуу болобуз, же болбосо үй салабыз, машина алабыз, ушундай бактылуу жашайбыз деген чоң максат болгон болсо, экөө бири-бирине айлык төлөбөсө деле жашап жүрө беришет, мисалы үчүн. Туурабы? Ушул сыяктуудай мамиле болуш керек да. Ишеним ошондой болуш керек да, Нурмухамед. Ишенсең 100% ишен, болбосо 99 болгон болсо ошол 1% жеп отуруп, адамды 50-гө күмөнгө алып түшөт да. Ошон үчүн ишеним 100% болуш керек. Колду койдуңбу, ал да колду коюш керек да, таштын астына. Удар болсо баардыгыбызга бирдей болгондой дегендейчи. Бул жерге келгенден кийин налог жөнүндө укканда менде суроо пайда болду. Көпчүлүк жаңы баштап аткандардын суроосу болуш керек. Биз 2-3 машинка менен эле үйдөн тигебиз, бирок жакшы эле акча түшөт дегендей. Анан ошондон качан налог төлөп башташ керек? Эми биз фабрика деп бара албайбыз да, ал жерге 2-3 машинка болгону. Анан ошондо биз надомница деп төлөйбүзбү же кандай болуп калат? Ошол суроо. Бул суроого Аскат жооп берсе аябай жакшы болот. Бул жерден силердин кардарыңарга да жараша да. Мен сразу эле налог төлөгүлө, осо ачкыла деп деле айта албайм. Эми ал дагы жакшы, мамлекетке өзүңүздүн салымыңызды жасап иштегениңизден. Бирок кардарыңыз сизге ушул азыркы учурда иштеп атканга макулбу, ыраазыбы? Демек чоңойгуча дагы иштей берсеңиз болот да. Анан чоңойгондон кийин кардарыңыз дагы өскөндөн кийин башка кардарлар пайда болуп, мен жок, банк менен эле котором десе, уже мажбур болосуз ачканга. ИП же осо ачканга мажбур болуп каласыз. Аскат, эгерде кардар ушул жерден эле болот, колго эле акча берем десе, канча кишиден кийин салык төлөп баштасын? Закон боюнча бир адамга жумуш берип атабы, уже төлөш керек. Мен бул жерде аябай жакшы суроо бердиңиз. Көпчүлүк ишкерлер ушул нерсеге көпчүлүк маани бербейбиз. Эгерде мен салык төлөсөм, алар баары жеп коет же жетпейт, иш кылса өзүнө жооп, эрте эле жооп алып алабыз да. Жок. Мен айткым келген нерсе, биз төлөп коелу. Кудай алдында биз милдеттүүбүз да. Мамлекет алдында да, Кудай алдында да милдеттүүбүз, ушуну төлөп коелу. Андан кийинки нерсе кийин келет. Дагы чоңоет. Айткым келген нерсе, качан ишкер салык төлөп баштагандан баштап, кайрымдуулук иштерин кылып баштагандан баштап, бүт бардык бизнесмендин бардыгы иши оңолгондугу жөнүндө кабар берет. Айткым келген нерсе, мындан ары дагы канча болсо дагы ниет кылып туруп, 1-2 кишиден болсо дагы төлөп баштай бериңиз. Бул сиз үчүн сөзсүз жүрөгүңүздүн тынчтыгын алып келет. Эң эле аз келгенде бир үй бүлөнүн пособиясын берип атасыз. Бир үй бүлөгө пенсионерге акча берип атасыз. Бир врач сиздин артыңыздан келет. Бул сизден башталат бардык нерсе. И мындан ары да сизди көрүп, башкаларга дагы мен үгүттөйм да. Рахмат. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Менде бухгалтер, финансист мырзаңызга бир суроо, анан өзүңүзгө бир суроо бар. Могул Пабелуму Восто биз дагы чоң фабрика иштетебиз. Анан бир маселе бар да. Бир клиент Россиядан как фабрика катары ачып туруп, бияктан как сырьё катары жүктөп туруп, анан ал жактан топчусун же башкасын кадап туруп, как российский фабрика кылып, российский расчетный счетко акча ала турган болсок, бул Кыргызстанга туура болобу же мамлекетке кичине чыккынчылык кылган болуп калабызбы? Ошол суроода сырьё катары ташылат нар жака. Ал жактан бир детали басылып, анан Россиядан кылып берилет да. Ошондо российский селлерлер же крупный клиенттер болсо, алар 20% НДСти төлөбөй калышат да.
Бул сизге суроо. Экинчи суроо зекет маселесинде. Зекет маселеси ар бир кул групп, кул брос бардыгы бухгалтериядан кылып берилеби, анан кантип эсептелинет? Ошол вопрос да. Жакшы. Зекет маселесинен мен айтып коеюн. Акыркы суроодан эле баштайын. Зекет маселеси ар бир ишкананы өз-өзүнчө эсептейбиз, өз-өзүнчө карайбыз. Жылдык Рамазан айында мүмкүн болушунча эсептегенге аракет кылабыз. Эсептеп жыл сайын бир жолу берип турабыз. Бул аябай маанилүү. Мен ишкерлерге да сунуштайм. Көпчүлүк ишкерлер эмнеге биз өнүгө албай атабыз, же болбосо эмнеге биз чоңой албай атабыз деген суроолор көп болушу мүмкүн. Бул адамдын акылы, адамдын шамдагайлыгы, адамдын билимдүүлүгү, амал көйлүгү эле жетиштиксиз эмес. Бул жумушта. Бул сөзсүз, бул маани, береке боло турган нерселер, акчаны көбөйтө турган нерселер, ошол зекет, садака болуп эсептелет да. Бул аябай маанилүү нерсе. Буга кээ бир маалыматы да жок болуп калышы мүмкүн. Бирок эгер маалымат жок болгон болсо, изилденип кандай берилет булар, кимдерге берилет, бул да аябай маанилүү. Буну бир мындай карап чыкса болот да. Рахмат. Сиздин сурооңуз боюнча, менин түшүнүгүм боюнча сиз бул жактан даярдап бересиз, тигил жактан Россиядан кабыл алып иштен. Полуфабрикат, контракт, договорду ошондой түзүлгөн болсо, сиз ошондой тигип бердим, товарымды жибердим, анан ошол полуфабрикатка акчасын которсо, бул эч кандай закондон каршы чыккан иштерсе көрбөй эле турам. Правда, ошол контрактка, договорго эле туура баардыгын көргөзүп коюш керек. Закондо каршы чыга турган нерсе, биз как филиал катары Россиядан бир 10-15 машинканы көрсөтүп туруп, мисалы бир Кулборстун фирмасы болгон болсо, сиздер барып Россиядан бир 10-15 иштебеген сыяктуу эле как fulfillment сыяктуу бир юридический жерди көрсөтүп туруп, ошол жерден выдавать этилет, а кичинекей эле детали ошол жерден басылат деген предложение чыгат да, фабрика чоң клиенттен. Ошол вопроско кандай жооп бериш керек деген суроо болгон да негизи. Бул жерде бул дүйнөлүк практикада колдонулуп келатат. Бүгүн да колдонушу мүмкүн. Буга чейин бир стратегия шакарап деп коет элек. Ошол стратегияга окшошот экен. Бул жерде маселе мындай. Давальский сүрөө болушу мүмкүн. Же болбосо чындыгында кардар ал. Жумушчу ишин бул жактан аткарып атабыз. Биз мамлекетке бере тургандыгыбызды бердик. Ал алып барып этикеткасын алып өзгөртүп аткан болсо, же болбосо кошумча да бир нерсе кошсо, ал өз эрки. Бул жерде эч кандай бир күмөн маселе жок. Менин оюмча, иштеше турган болсоңор сонун. Негизгиси биз бул жакта жумуш орунду коюшубуз керек и ошол төлөнө турган салыкты төлөп коюш керек мамлекет алдында. Достор, Тикме баракчасына катталыңыздар. Тикме баракчасы мындан ары ушул сыяктуу көйгөйлөрдү талкуулап, туура чечимдерди чыгарууга жардам берет. Буюрса, биз биригип бир пикирде, бир ойдо болгон болсок, биз сөзсүз пайдалуу болобуз бири-бирибизге деген ойдобуз. Мен кайра дагы бир сөздү эскертегим келет. Эгерде бир адамдын милдети бай болгон болсо, 2,5% зекет берүү болгон болсо, илимдин, билимдин зекети 100% экен. Ошондуктан биз бул жерде алган тажрыйба менен силер менен бөлүшүүгө ачыкпыз. Ар дайым толук силерге багыт бергенге даярбыз. Толор брендинин биздин демөөрчүбүзгө терең ыраазычылык. Дагы жакшы комментарийлер үчүн биз команда менен сиздер менен чогуу олтуруп чай ичкенге биздин белек болот. Сөзсүз түрдө каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, жакшы комментарийлерди жазыңыздар, жана ушул ссылканы башка бирлер менен бөлүшүңүздөр. Мен ойлойм пайдалуу болот. Рахмат.